Мекендештер, ассаламу алейкум. Дагы бир чоң көйгөйлүү маселе жаралып атат. Көп мекендештер авиабилет сатып алып Кыргызстанга аэропортко барып туруп, анан фальшивый чыгып уча албай калып атат. Аны болсо интернеттен, телеграм каналдан же одноклассниктерден жана группалардан арзан билет деген жерге туш келип калат экен дагы, ошол жерден байланышып сүйлөшүп эле тыйынды болсо которуп 8 миң, 9 миң, 10 миңге чейин тыйынды которуп туруп, анан кийин тигилер кадимкидей эле билетин жөнөтөт экен. Билетин жөнөткөндөн кийин аэропортко барса, ошо аэропорттон фальшивый экени билинип калат да, анан кийин мекендештер ошо билетке күйүп калып атат. Ал мекендештер издеп таппай койдук. Табышы абдан оорураак экен, бирок азыр атайын кызматкерлер ошол менен да иштеп атат, Кудай буйруса. Ошон үчүн мекендештер билетти сатып алганда атайын жанагы авиакомпаниянын өзүнүн тиешелүү кассасынан алууга биринчи, же экинчи болсо тааныш билиштен авиакассалардан алыңыздар. Эгерде тааныш билиштер жок болсо, азыр мен силерге бир номерди Инстаграм менен жазып коебуз, так далее. Бул мекендештер, бул реклама эмес, бул биздин коомчулукка кызмат кылып жүргөн мекендештердин номерлери, по крайней мере, алдабай. Ошол мекендештер сак болуңуздар, себеп деген көп Кыргызстанда, көп мекендештер Кыргызстанга азыр кетип атат, ошол үчүн көп билет сатып алды, арзан алам деп туруп, ошо чалдырып калып атат. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.